Расул Азбекович, сізге айтып қойын. Айтып атышат, мына гос экзамендар башталып атат, барынан поголовно ақша жоғалтылмай башталды дейді. Оқуйсың ба, оқубайсың ба, госқа деп сенасынан бері айтып атат. Не деген көрініш бұл? Біз аймақтарға барғандан көп ұшындай қайрылылар келді да. Біз қачан қантип анан кейін барынан эле ушинтип чекеден акча алсак билим берүүнүн сапатын өркүндөтөбүз. Анда баары эле уже акча алыштын оюнда болот да. Мына баарыңыздар эле Кыргызстанда жашайсыздар. Чай ичкен бир жерге кирсеңиздер, бизди жаш балдар кыздар тейлейт. Сурасаң бардыгы студент. Эмне себептен десең, кайра эле ошол коррупцияга келип такалып атат. Негизги максаты ошол окуун эптеп бүтүп алыш. Кыйналып окуса дагы кайра эле ошол сураган акчаны алып барып бериш. Мына бүгүнкү күндө биздин канчалаган жарандар диплом чырына байланыштуу жумуштан кетип атат. Бирок ошол эле мезгилде экзамен учурунда башка өлкөдө туруп экзаменди алып алды деген кайрылуулар түшүп атат. Умра сапарында жүргөндөр экзаменге кирди деген маалыматтарды айтышты. Карабайсыздар ошолорду? Ал жөндөн жөн болбой атат да, значит, дагында эле кайталанып атат. А бул жакта УКМК күрөшүп атат, а бул жакта билим берүү министрлиги коррупцияны улантып атат. Ошого көңүл буруп коюңуздар.